Мен аябай жакшы көрчүмүн ал агайды. Анан депрессия болгон учурлар болду ортодо. Ошол жерде молдо менен ортодо болгон конфликтти досторунан бир запкы угат. Ай бирге жүргөн күн 2020 карантин кезинде кайтыш болуп кетти. Кирпигимден шүдүрүмдү седереп. Мен сырттан келип кошулуп калгандырдан ушу мен жалгыз болуп калам го ал жакта. Агайды издеп барып. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жазуучу, ырчы Илим Бакиров. Саламатсыңбы Илим? Сен менен бүгүн мен маектешип отурганыма абдан кубанычтамын. Тагыраак айтканда, сен менен 6-7 жыл мурун Ысык көлдө өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду алганда маек алган экем. Кайрадан мен сен менен отурганыма абдан кубанычтамын. Жакында гана белгилүү Тамаданын тоюнда ырдаган ырыңды көпчүлүк адам көрүп суктанышты десем жаңылышпайм. Тагыраак айтканда, өзүң жөнүндө кыскача айтып кетсең, кайсы жактын кулунусуң, мына 7 жыл аралыгында эмне менен алектендиң деген сыяктуу. Ассаламу алейкум. Биринчиден баарыңыздарга биринчиден рахмат айтам сизге чакырып койгонуңузга. Жеке экөөбүз ошол өзүңүз айткандай 7 жылдан бери тааныш экенбиз. Мен өзүм Жалал Абадтан болом. Жалал Абадтын өзүнүн шаарынан болом. Ошол 2018 көлдө конкурста болсом, мен 2016-2017 жылдардан бери ушул музыка жаатында өзүмдү элге тааныштырып келатам. Алгач эле мен сени тааныган жылдардан баштайын. Ысык көлдө өткөн эл аралык фестивалда сен көрүнүктүү, залкар инсандардын тандоосунан өтүп биринчи орунду алган болчусуң да. Ошол убактан бери кандай чыгармачылыгыңда бир иштер болду, эмне менен алектендиң, ошол боюнча айтып берсең. Көлдө ал учурларда мен ошол жалаң гана музыка менен кетем деп, ал кезде мектеп окуучусу болчумун да. Музыка менен кетем деп жүргөн кыялдар бар эле, бирок жашоодо ар кандай боло берет экен. Ортодо бир кыйла чыгармачылык өксүп калган учурлар болду. Эми өксүдү дегенде ошол мени көлгө дайындаган агайым, сиз таанып калдыңыз. Эмил Калыков деген агай, Зоя Осмонова эжеке. Ошол жерде мени ошо 1 жыл бою даярдаган. Андан кийин мен Казакстанда конкурстарда катыштым, ал жактарга даярдаган. Бүт мен ошол вокальный способностьтарымды, жакшы жаман тараптарымды ачып берген киши. Ошол киши ортодо 2020 карантин кезинде кайтыш болуп кетти. Ошол учурларда чыгармачылык өксүгөн учурлар болду. Мен эстрадный вокал ырдап жүрсөм, классикалык вокалга өтөм деген учурлар болду. Мен аябай жакшы көрчүмүн ал агайды. Анан депрессия болгон учурлар болду ортодо. Окууманда чыгып Бишкекте окууга тапшырган болчумун. Бибисара Бейшеналиев атындагы университетке окуп, ал жакта бюджетке өткөн болчумун. Бирок тилекке каршы ал жакта бүтпөй калдым. Окууму Москвадан бүтүрөм го деген максатта 2021-2022 жылдары Москвада да бир аз окуп келдим. Эмил Калыков агай мен Ариет деген балдар үйүндө тарбияланып жүргөндө, ал жерде эстрадалык вокалды окутчу да бизге. Бирок ал киши өзү классикалык вокалды бүткөн үчүн бизге эстрадалык вокалды ырдаганды үйрөтчү дагы, классиканы куя берчү башыбызгачы. Баары бир классика деген классика, бул деген эң жогору турат. Мен ушул жаатты жакшы көрөм, сыйлайм. Ошол жаатта Pavarotti, Доминго деген мировой ырчыларды көрсөтүп, ушинтип тарбиялай берчү да. Анан ал киши кайтыш болуп кеткенден кийин мен өзүмчө 1-2-3 ай өзүмө келе албай кыйналып, анан ойлодум ошондочу. Бул киши ошол классикалык вокалды бийик койчу. Мен өзүм да кызыгып көрүп жүрөм, аларга суктанам. Анан мен да классикалык вокалды окуйм деп Москвага барганда ошол
классикалык вокал бөлүмүндө тапшырдым. Данный жок менде. Эстрадалык вокал постановка болуп калган голостор, эчтеке билбейм жакшы. Анан тилекке каршы ошол жерде мен өзүм даярданып эле барып тапшырсам, мени өтпөй калдым. Даярдоочу курстарга сунуштап коюшту. Ошол университет өздөрү эле алып калып, даярдоочу курстарда окуп жүргөндө Москвага барганыма 3 ай, 4 ай болду. Үйдө ошо кадимки эле мигранттардын жашоосу, ырдай албайсың кеңири, гитараңы ойной албайсың, кошунаң жүгүрүп чыгат дегендей. Анан ошол учурда мен аябай мекенге болгон куса болду аябай менде. Кысылып жүрөгүң, эчтеке жок, сыртка чыксаң боп-боз баары. Тоолор жок, тоолорду көрө албайсың. Анан сагынып неден жана таба албайм эчтекени. Анан ошол кезде шарактатып, ошондо барактап китеп окуп баштадым ошондо. Кыргыз адабиятынан анча-мынча биздин дүкөндөр бар, ал жакта кыргыз китептерин саткан. Ошол жактардан китептерди окуп, ошол кездерде Айтматовдун 10 томун окуган учурлар болду. Анан ушул жазуучулук жаатка ушунчалык кызыгуу башталды ошол кезде. Акыркы учурларда ойлоп атам, эки жаатым тең эле бирдей эле алып кетсем го. Жазуучулукка кызыгып калдым деп атпайсыңбы? Сөзсүз түрдө устат кереге китеп окуп сенин жазуучулукка болгон кызыгууң артты. Бирок жол көрсөткөн, сага бир багыт берген жаныңда бир агайларың, эжелериң болдубу? Мисалы үчүн сен ырчылыкка келгенде деле сени колдогон, мен билем, агайың менен агайыңдын Эмиль агай. Апасы, Зоя Османовна эжеке. Ошо экөө биргеликте сени кубанычыңа сүйүнгөнүн, аябай бир батын албай ушунчалык бир эмоциялары бетине чыккан учурларын көргөм да. Эми ошондой сени жандаган жазуучулукта дагы жол көрсөткөн агайларың барбы? Сөзсүз түрдө бар. Ооба, мен ошол башында өзүмчө окуп жүрдүм да. 3 жыл аралыгында өзүмчө изденип жүрдүм. Окуп жүрдүм, аңгемелерди жазып жүрдүм. Анча-мынча башы көрүнгөн адамдарга дароо сунуштай калып, алардын пикирлерин угуп жүрдүм. Котормочулукка киришип жүрдүм. Анан бир 2 жыл болуп атат. 2 жыл мурун кыргыз эл жазуучусу Абдиламит Матисаков деген агайыбыз ошо кишинин өзүнүн Матисаков мектеби деген түзгөн мектебине ошону интернеттен жолуктуруп калып, агайды университетке, улуттук университетке издеп барып өзүм. Анан ошол агайдын мектебине мүчө болуп киргем. Азыр 2 жылдан бери ошол мектепте, Матисаков мектебинде мүчөмүн өзүм. Андан тышкары Рыспек Ешматов деген агайым бар мен. Ал киши менен дагы ушул Матисаков агай аркылуу тааныш болуп калгам. Ал кишинин үйүнө барып сабак алып турам. Байма-бай 1 жума, 2 жума, 3 жумада сөзсүз түрдө үйүнө барып, аябай билимдүү киши өзү. Ошол кишинин колунан, ушул 2 агайдын колунан азыркы учурда тарбияланып жатам десем болот. Таланттуулар, акын жазуучулардын баарысы эле биринчи чыгармамды эч кимге көрсөтө албай уялчумун, тартынчумун деген пикирлерин билдирип калышат да. Сенде кандай болду? Биринчи эмгегиңди устаттарга көрсөткөндө кандай сөз уктуң деген сыяктуу? Мен чыгармамды жазып, аңгемеми биринчи. Аны биринчи досторум окуткан эсимде бар. Москвада жүргөндө аябай бир өзүнчө аламга кирип алып, парктарга барып алып, дарактарды карап, анан жазган аңгеме болчу «Ийик курак» деген. Эми ал мындай башталгыч этаптагы чыгармалар болуп калды. Андан тышкары, андан берирээк келгенде мен эң олуттуураак өзүмө бир аз көңүлүмө туура келген чыгарма «Чырмаш» деген аңгеме жаралды дагы. Аны мен аябай узак жаздым. Анан эч кимге окута албай да туруп калды. Кимге көрсөтүшүмдү билбейм, үйдө туруп калды. Анан ошол айткан Абдиламит Матисаков агайга жолукканда мен тескерисинче буулугуп калгам да аябай. Кимге көрсөтсөм ушу түшүнгөн киши эмне дей калат экен ошого деп. Мен тескерисинче агайга дароо жибергем. Агай окуп айтыңызчы, оюңузду кандай дейсиз? Жаза алат экенби мен билбейм, эчтеке эч кимге көрсөтө элекмин. Биринчи жолу ушул чоң жазуучуга кайрылып атам деп сунуштагам. Кандай пикир уктуң? Агай дегеле агай өзү көп бизди сынап, мынтип оор критикага албайт. Дайыма эле ошо жакшы сөзүн айтып, Багыт берип, жакшы, аябай жакшы, анан анча-мынча учурларын мынтип түшүндүрүп белгизип коет. Бул жерлери мындай иштеш керек, бул жерлери мындай иштеш керек. Мисалы үчүн сөз диалектикалык маселелерде кээ бир сөздөрдү
диалогторду колдонсоң болот, кээ бир сөздөрдү сүрөттөдө такыр колдонбой алада бий нормага кирген эмес деген кеңештерин албетте айтат. Дароо эле бооруна тартып мени мектепке мүчө кылып алып кетти. Анткени ал жакта көбүнчөсү дээрлик баары эле мектептин мүчөлөрү ошол улуттук университеттен чыккан журналисттер, башкалар, ошол жердеги мүчөлөр. А мен сырттан келип кошулуп калгандырдан ушу мен жалгыз болуп калам го ал жакта. Агайды издеп барып, мен агайдын атын укканда биринчи китепканага баргам дароо барып агайдын Дандыр деген жыйнагын алып, ошону окуп чыккам, сразу окуп чыккам. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген агайдын аябай белгилүү Сүймөнкул Чокморов жөнүндө очерки бар, ошону дагы окуп чыгып, агай менен таанышып биринчи кеңири. Анан бир күндө өзүмчө дайындап алып, ушул күнү барам деп жакшынакай болуп кийинип, даярданып баргам университетке. Кандай чыгармаларды которуп атасың ошол боюнча дагы? Котормо деп калбадыкпы, Жазуучу болом деген кишиге аябай жакшы тажрыйба да бул. Көп жазуучулар керек болсо ошо биздин Айтматов дагы котормодон баштаган, Катаевди которгон, башканы которгон, андан тышкары Сыдыкбековдун тоо балдарын кыргызчадан орусчага которгон жайы бар. Осмоновду да билебиз, жол берстерсин кийген баатырды которгон. Ошол сыңарындай мен дагы ошо тажрыйбаны сөз менен иштөө, чыгарманы терең түшүнүү, талдоо максатында котормого өзүмчө киришип жүрөм дагы. Азырынча котормолор мен өзүм да купулма толо элек, ошон үчүн дагы жарыяга чыгара элекмин. Бирок Чеховдон которгонду жакшы көрөм мен аябай. Чеховдун аңгемелери, андан тышкары чоңураактардан ала турган. Ошо Чеховдун пьесасын которгон жерим бар. Медведь деген пьесасы, бир көшөгөлү. Эми аңгемелерге келсек, аңгеменин азыр аталыштарын билдик, бирок биз мен кызыгып атканым эмне жөнүндө жазды экен деген болуп атат да. Балким көрүүчүлөргө дагы кызык, анткени сөзсүз түрдө баягы бир чыгарманын биз темасын көрүп кызыгабыз, же болбосо ичинде бир кыскача бир мазмунун угуп алып кызыгабыз да. Ошол боюнча айтып кетсең. Биринчи жазган десем деле болот, ушул дебют десем деле болот да, ушул чыгарма менен мен өзүмү жазуучу окшойм деп эсептеп калган болчумун. Чырмаш деген жазуучу болчу. Чырмаш деген аңгеме болчу. Буну биздин агайыбыз Абдилhamid Мырзаевич бир өмүрдүн үзүмү деп темасын алмаштырып берди эле. Казакчага да которулду. Бир өмүрдүн бөлшеги деп казакчага которулуп чыкты жакында. Бул аңгемеде Чырмаш дегендей ошол эң башкы каармандын абышканын аты бул. Ошол киши советтик доор, социалисттик доордо калыптанган, өзүнүн ар бир нерсеге көз карашы бар. Анан жаңы келаткан доор менен мурдакы доорун айкалыштыра албай, анан ортодо жаш ошол жерде молдо менен ортодо болгон конфликти бир аз эми аябай деп айта албайм, терең кирип жаза албасам. Бир аз болсо да ошол экөөнүн ортосунда конфликтти, драманы бир аз чагылдырганга аракет кылган жайым бар. Facebook'тан биринчи жолу жарыяланып, мен ошондо эсимде досторума чакырып тамак жегенбиз. Майрам калганбыз да, менин аңгемем жарыяланып атат деп. Заман деген аңгеме болчу. Ал жакта жаш жигит, шаарда өскөн жаш жигит айылга чоң энесиникине барып келип турат. Мындай жакшы айылдын баласы эмес, анан айылда бир достор. Ошол жигит досторунун айылга барып, ошол дагы бир каникул маалында, жайкы каникулда айылга чоң энесине барып, досторунан бир запкы угат да, мындай кемсинткен, чүнчүткөн. Анан өзүнө болгон ишеничи жоголуп, өзүн чынында да ушундаймынбы деп ойлоп, анан өзүнүн коркунучун жеңүү максатында, аны айтпай эле коеюн, анан бир ишке барат өзүнчө. Анан ошол иштин эсебинен өзүнүн бир өмүрлүк жашоосун, өзүнүн келечегин бузуп алат да. Бул илим эмне менен алектенип жүрөт экен? Бир ушул эл аралык конкурстарда ушундай баш байгени алып жүргөн таланттуу ырчы эмне кылып жүрдү экен деп кызыгып жүрчүмүн да. Бул аралыкта сени мен башка жерлерден көп жолу көрдүм, мисалы. Биринде Россияга баратам деп калдың карантин ошондо. Мен Москвага кете албай жүргөм да. Ал кезде бир жумада бир вылет бар эле. Карантин кези, ызычуу, акчабыз жок, барымтип элдин башкача болуп турган кези. Эми бир аз чынында.
кыйынчылык болду кыйынчылык болду го. Анан жакында эле ушул бир белгилүү тамаданын алып Аман байке. баруусундагы тойду жарык этип чыга келдиң да. Ошол окуя боюнча айтсаң, оюнга чыктыңбы, кандай болуп чыгып, кандай болуп ырдап калдың? Ал аябай жакшы кетти чын эле. Ошол аркылуу таанып калды окшойт мени көпчүлүгү. Ал мен эжемдин угул тою, үй тою болчу. Анан мен Жалал Абадтан атам келип, ошо тойго келсем, мен баргым келбейт, көп жактыра бербейм, ызы чуу жер. Анан макул эми атам келди, барайын деп, жок. Барайын деп анан бардым, отурдук. Аябай жакшы ресторанда экен, Ата деген ресторанда болду. Анан оюн болгондо ошо ырдаган боюнча оюн кылышты. Ошондо мен чыгып калдым. Туугандар баары билишет да, мени түртүп чык деп чыгарышты. Анан биринчи орунга холодильник коюп коюштур, кичинекей холодильник. Анан кызыктадым да, аябай кызыкты мага. Анан ошентип Аман байке, Тамада байке бирден ырчылардын атын ататты, кыргыз эстрадасынан. Анан баары айтып келип, мен Мирбек байкени айттым, Мирбек Атабеков деп. Анан ар бирибизден ошо ырчылардын ырынан ырдатты. Анан орусча ырдатты, анан өзбекче ырдатты, анан англисче ырдатты. Ырдай албай калгандар оюндан чыга берет. Ошо тилде ыр билбей калсаң. Анан мен ошо орусчага келгенде Чумаковдун ырын ырдасам, өзү 2 строчкадан эле ырдатып аткан байке. Анан мен ошо ырдап кетсем эле байке мени тартып чыгарып жиберди, алдыга тартып чыгарып, сен жакшы ырдайт окшойсуң деп толук ошо куплетти, припевди ырдаганга мүмкүнчүлүк берип койду. Ошо моментте тартып алышкан экен, аябай жакшы кылып тартып алышкан экен өзү дагы. Мен аны билбептирмин. Ошентип конкурстан мен утпай калдым, мен 2-нчи орун болуп калдым. Бир чоңураак аксакал байкебизге урматтап ошо байкеге узатышты. Бирок менин видеом аябай жакшы элес болуп калыптыр да. Аны интернетке чыгардым. Ошол видеону интернетке сен өзүң чыгардыңбы, же болбосо Тамада тарабынан чыгарылдыбы? Кандай болду ошол? Жок, ал интернетке мен өзүм чыгардым аны. Бир тааныш бала тартып коюптур да, мен өзүм билбей калыптырмын аны. Анан ушундай кокустан тартылып калган видеолор жакшы болот экен да, аябай. Анан чыгарсам эл укмуш жакшы кабыл алды. Ошо тойдон кийин эле келип эле дароо чыгарып, Аман байкени өзүн да белгилеп чыгарып койдум эле. Тойго чакырып айткандар болду. Бара элекмин эле, бирок көп адам кызыкты. Тойго келип бере аласыңбы? Мен 3-4 адамга жооп бердим, макул барып берейин, айтып коюңуз числосун деп. Много есть удивительных мест, это лучше всех. Ты здесь, я иду пешком, забывая, куда мне приятно, что ты там, где мне угадать причину явлений, следую в тенью улицы влюбленных в тебя. Тут и там оживление и суета, в этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю. Интернет тармагы көп таланттардын багын ачат деген сыяктуу. Буга чейин сен ушул видеоң чыкканга чейин өзүңдүн Instagram баракчаңда кандай жүргүзчү элең? Жазуучулугуңан сырткары бул ырчылык багыттачы? Мен негизи Instagramда ошол көлдө болгон конкурс кездеринде аябай активдүү болчумун да. Ушунчалык активдүү болчум, ырларды киргизем, жаңы чыккан ырларды атайын ырдап чыгарып киргизчим. Мени байкаса, дароо өзүнүн баракчасында бөлүшүп койсо мага актив келет деп. Кийин ошо айткандай шаарга келгенден кийин такыр киргизгенге эчтеке калбады, шаарды көрүп атам. Тааныш жок, башка жок. Анан ошол кезде мен баракчам такыр эле өксүп калды. Мен ал баракчаны керек болсо өчүрүп жибердим. Көрсө ошол кездерде башталган экен да, мен биринчи жана азыр окуп атышпайбы, элдин баары ошол литература по саморазвитию деген, Самый богатый человек, Вавилония, Магия утра деген китептер. Ошондо мен бир группалашым себепкер болуп, ошол китептерге мен кирише баштагам дагы.
аналык китептерде же башкаларда мынтип адамдарга мотивация бергиси келген ютубта видеолордо ошол интернет телефонго кармоонун бир аз зыян жактарын айтат дагы. Мен жаш баламын, келген маалыматты дароо жанагы фильтри жок кабыл алам да. Инстаграмда өчүргөм ошол кездерде, китепке ушинтип киришкен учур болгон да. Сөз түрдө баягы өзүнүн бир жеке ыр жаздырып, ушундай пландар болот атабы, же болбосо бир жандуу үйүндө гитара менен эле баарысын жайгарып чыгайын деп атасың кандай? Ошол айтып кетейин дагы, чын эле. Бул Чумаковдун Тут и там жакшы кабыл алынды да, аябай жакшы кабыл алынды. Мен бул ырды азыр жаздырып атам. Жаңы аранжировка менен жасалып атат. Үндү түшүрө элекпиз али, бирок Кудай буйруса, ушу бир жуманын ар жак бир жагында жакшы болуп, жаңы аранжировка менен менин аткаруумда чыгып калат деп ойлоп атам. Ынак Осмоновдун аткаруусунда ырдап жүргөн Гүлдөр деген чыгарманы аткарып берейин, э? Осмоналиев, э? Ынак Осмоналиев. Гүлдөр уктайт шүдүрүмдү жамыны, түндөр уктайт чолпон жылдыз тагынып, кирпигимден шүдүрүмдү седереп, мен уктабайм түндө сени сагынып, кирпигимден шүдүрүмдү седереп, мен уктабайм түндө сени сагынып. Мен тарынам бирок мага тарынба, мен сагынам жаным, мени сагынба. Сезимдердин сересинен чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Сезимдердин сересинен чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Окубачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөн аккан жашымды. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагындым, карагаттай көздөрүңдү сагындым. Сон. Бул гитара чертип сразу эле гитара чертип калбайт адамчы, үйрөнүш керек деген сыяктуу. Анан бул гитараны кимден үйрөндүң? Агайың үйрөтүп кеттиби? Гитара жөнүндө дагы айтпай кетсем, негизи эле айта турган сөз бар бул жерде дагы. Гитараны мен 9-класстан баштап чертип баштадым. 9-класста менин байкем бар, жакын аябай. Шумкар деген, Шумкар Төбөбеков деген киши, азыр бизнесмен болуп жүрөт. Ошол киши мени биринчи жолу ошол чыгармачылыгымы бир аз ырдашты билеримби, ушу киши байкаган. Бизде Жалал Абадта жаңгак көп эмеспи? Жаңгак токойдо, жаңгак терип жүрүп күздүн күнү. Анан ушу нары басып, бери басып, ырдап, мынтип кыңкылдап, ушинтип ушинтсек, анан ошо киши байкагандарчы. Аябай көсөм көрөт, билет да, сезип турат. Ой, сен ырдайт турбайсыңбы? Ал өзү бир аз гитарада ойнойт да, анан мага дароо эле айтты. Шаарга барганда сен кел мага, үйрөтөйүн мага гитарага. Анан макул дедим, дароо үйгө барып айттым. Мен апам азырга чейин ушу таң калам да. Мисалы эми кичинекей бала болсом, анан ар нерсе дей бересиң да, туруп бир нерсени айт. Ошондо бир айтсам эле алып берген апамчы. Апа гитара чертем мен десем, ушундай бир таанышынан учурап калыптыр дагы ошол учурда. Анан мага бул кулагы жок, бир эки кулагы сынык, анан бул барабаны тоже сынык.
ушундай гитара таап келип берген мага. Аты гитара. Аты эле гитара, кылдары жок, башкасы жок. Анан ошо гитараны кармап алып тиги байкеге баргам үйүнө. Анын үйү бизден 1,5-2 километр жогору болчу. Мен ошол жака күндө болбосо дагы 2 күндө бир сөзсүз барчумун. Барып 3 саат, 4 саат отурам жанында. Анан барсам ошо киши жанагы жыгачты клейлеген клей менен барабанын чаптап берди, буларын бир нерсе кылып оңдоп берди. Анан ушул киши баштаган баш ушул. Эми гитара үйрөнүп калдың бир аз. Эми сенин голосуңа тарбия керек. Курстап, вокалдык курстап, вокалга бар деген. Анан ошо кишинин айтуусу боюнча мен барып, шаарга барып эсимде издеп, каяка барам, эмне кылам, билбейм, таап, анан ушу Эмиль агайга ошондо жолуккан, биринчи жолу барып, жолугуп, ушинтип башталган баары. Рахмат айтып кетишим керек, ушул учурдан пайдаланып дагы. Шоу бизнес тармагына кызыгуу мартып атпайсың, мына бир аз байкаса көпчүлүк эле таланттар сынактарга, эл аралык сынактарга катышып өздөрүнүн жылдыздарын жандырып атышат да. Сенде кандай пландар болот? Бир ойлор болот да, мурункудай бир сынактарга, конкурстарга катышсам деген. Вокалга келгенде болсо, мен бир аз да болсо ошо агайдан алып калган тарбиям бар дагы. Мен антип кор кылгым келбейт. Вокальный данныйды ал кишинин үйрөтүп кеткен нерселерин тойдору да беришим мүмкүн. Андан эч кандай маселе жок, бирок конкурстар аябай жакшы. Мен ага көз карашым аябай түз. Азыр мүмкүнчүлүктөр боло турган болсо, эч маселе жок, барам. Сыртта болобу, бизде болобу, мен бул жаатта ошол бир аз да болсо тажрыйбам бар. Мага жол көрсөткөн адамдар бар. Эч тоскоолдук жок. Азыр эки тарапты тең Бирдей алып кеткенге кудуретим, күчүм жетет деп ойлоп атам, буйруса. Сенин интернетте тараган видеоңдон кийин көпчүлүк көрөрман сени ырдаганыңды жактырды да. Ошондуктан мен дагы конокко чакыргандан кийин сени ырдатып калайын деп атам. Байкоосуздан сага кабылдым, кайдан жүрүп неге табылдым, элестериң бура бастырбай, элеп алдың барын жанымды. Ай, бирге жүргөн күн, ой, кайра кайрылгын көргүм келип, абдан сагындым, көргүм келип, абдан сагындым. Эстеп көргүн ошол күндөрдү, биз өткөргөн айлуу түндөрдү, кол кармашып өрдөп коктуну, кошуп ойноп терген гүлдөрдү. Ай, бирге жүргөн күн, ой, кайра кайрылгын көргүм келип, абдан сагындым, көргүм келип, абдан сагындым. Илим эми 1 сааттан бери сен менен маектешип, жазуучулугуң боюнча, котормочулугуң боюнча маек куруп келатабыз. Мындан кийинки багыты, кадамдары кандай болот деген нерсеге көбүрөөк кызыгып атам да. Элдин жана ою аябай адамга шык берет экен да. Ошол мен тойдо ырдаганда антрак учурунда сыртка чыксам, баардык адам менин колума кармап кетти да келипчи. Баары, ар бир адам. Эжелер, байкелер, баары келип, ой, сен ырдайт турбайсыңбы? Сен тиги тамаданын көзүнө урундуң. Тиги тамада байкебиз да айтты тамашалап, кел, 1 айда сени тамада кылып коем. Негизи 1 жыл жашат, сени 1 айда кылып коем, кел деди.
Ал киши айтмакчы менин Эмиль Калыков агайымдын досу болот экен көрсө. Аны кийин мен агайдын жубайынан угуп атам. Ошо элдин айтканы ушунчалык адамга дем күч берип коет экен. Мен ошондон кийин да аябай ойлонуп калдым, эми неге болбосун депчи. Бул багытта да кайра кол калайын деген, э? Ооба. Анткени бир четинен мен негизи агайымды да ошо Эмиль Калыков агайымды дагы чыгармаларымда жазып жүрөм. Эмиль агай деген да аңгемем бар. Бирок ал башталышы гана ал кишинин негизи эле баскан жолун ал көп айтып берчү, өзүнүн баскан жолун, анан ал кишинин өзү негизи эле интеллектуалдык ой жүгүртүүсү, табияты бул өзгөчө киши эле да. Укмуш эле. Ушуну мен ырым аркылуу билгизем дечим, кийин барып жазуучулук аркылуу билгизем деп калдым. Ушундай болгондо көбүрөөк ачылат экен бул адамдын өзүнүн ички жан дүйнөсү башкасы деп. Азыр эми чыгармачылык менен деле көрсөтсөм болот да. Агайдын мен окуучусумун деп. Мына ошол кишинин окуучусу менмин мынакей. Элим бүгүн биздин студиябызга келип, ушундай сонун маек куруп берген үчүн абдан чоң рахмат айтам. Сиздерге рахмат. Адабият жагындабы, шоу бизнес жагындабы баскан жолуң ийгиликтүү болсун. Дайым ушундай бир жагымдуу чыгармаларды, ырларды кыргыз элине арнап, кыргыздын бир сыймыктуу болушуңа мен ишенем. Ошого тилектешмин. Кудай буйрса. Сага жаланган ийгиликтерди каалайм. Чоң Бизге рахмат. дагы бир эми маегибиздин акырында бир чыгарманы созулонтуп кет. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сөйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын мени сага татыбас. Жатайын сен жаралып мен үчүн, төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм. А болбосо айтчы жаным эм үчүн. Зарлап тапкан перзентимдей көрүндүм. Рахмат. Чоң рахмат. Илим, чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга келип, сонун маек куруп, өзүңдүн чыгармаларыңды көрүүчүлөргө арнап, буюрса Чыңгыз Айтматовдой залкар жазуучу бол, Рыспай Абдыкадыровдой дагы залкар ырчу бол. Мен ошого тилектешмин. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө өзүңдүн калуу тилектериңди айтып кетсең болот. Көбүрөөк китеп караңыздар. Айрыкча биздин доордо мен айтат элем, бул аябай азыр керек болуп аткан, бир өксүп турган биздин толбой турган жерибиз. Баарыңыздарга көбүрөөк ушу азыр дүкөн деген көп. Китеп дүкөндөргө ушундай чуркап кирип, Айтматовдун бир китебин сатып алып, 1 ай окуйбу, 2 ай окуйбу, ошентип аябай бир китепти балким жарым жыл окусун, бирок ошону адат кылып, такай окуп жүрүүнү, балким бир күндө бир бет окусун, бир сүйлөм окусун, ошону адат кылып жүрүүнү мен каалап кетет элем баарына. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жаш котормочу, жазуучу Илим Бакиров болду. Сиздер менен кийинки маектерден жолукканча саламатта болуңуздар. Сен найти любовь сильней, ажарың арбалып, дидарың азайланып, мұңқанып ырдадым, бұлбұл құшқа айланып, қино салған қылығым, қызғалдақтай оралып, күн кешке созым болған, көкөк болып үн салып, үн салып.
al жүрөгүмдө өзүң гана